Нарын боюнча бүгүнкү күндө эң көйгөй болгон бул Нарын шаарынын борборундагы Шералиев көчөсү, анан Ленин көчөсү. Бул боюнча биз өзүнүн мөөнөтүндө бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Шералиев көчөсүн августтун 10-уна бүтүрүп тапшырабыз. Бул жерде азыр биринчи катмар асфальт төшөлүп бүттү. Ал жерде тротуар, анан жарыктандыруусу бар, аны мөөнөтүндө бүтүрөбүз. Андан кийинки көйгөй бул Нарын Байытов жолу. Жалпы узундугу 120 километр. Анын ичинен биз план кылган 46 километр, аны жылдын аягына пайдаланууга беребиз. Бул жерде негизги маселе ал Нарын районунда бул асфальт завод жоктугу болгон да. Буга чейин бир дагы асфальт завод ал жерге курулган эмес. Ошонун негизинде ал Нарын шаарынын жолдору, Нарын Байытов жолдору бүтпөй келген. Биз биринчи кезекте ал жерге бүгүнкү күндө 3 асфальт завод курулду. Анын экөөсү бүгүнкү күндө ишке кирип асфальт чыгарып баштады. Бирөөсү мына июлдун 15-инен асфальт чыгарып баштайт. Кудай буйрса, бул маселе Нарын районунда, Нарын областында асфальт боюнча маселе болбойт. Жумуштар токтогон жок. Биз наоборот күчөткөнбүз. Кээ бир ошол учурлар болду, ушул блогерлер тарабынан тартылган. Ал эми убактылуу көрүнүштө гана тартып туруп берип атат. Бүгүнкү күндө биз 2 эсе күчөтүлгөн тартипте иш жүрүп атат. Техникалар 2 эсе көбөйдү ал жерде. Ал жерде подрядчик дагы өзү жумушчуларын көбөйттү. Ошол асфальтка керектүү материалдарды чыгаруу боюнча экинчи дробилкасын коюп, материалды мындай 2 эсе чыгаруу боюнча дагы жумуштарды жүргүзүп атат. Кудай буйрса, сапаттуу, жакшы жол кылып, мөөнөтүндө бүтүрүп тапшырабыз.